Ассаламу алейкум туғандар, барыңыздарға салам. Урматтуу фармацевтика боюнча алып сатуучулар, барыңыздарға айтат элем, карапайым элдин канын сорбогулачы дагы бир жолу. Өйдө жактагылар ас келген себеби карапайым элдин канын соруп атасыңар го. Алып сатуучулар, кичине болсо да ынсаптуураак болсоңор боло. 20 сом, 50 сом кошсоңор мейли эле. 150, 250, 500 сом кошо албай. Канчалаган адамдардын өмүрү кетип атат, ушу силердин 250 сом кайдыгер карап атканыңардын айынан. Сураныч барыңыздарга, бул чоң сиздерге бир чакыруу болсунчу, баардыгыңыздарга. Өлүп кетпейбиз акчадан, өлүп кетишти го, миллиондогон акчасы барлар өлүп кетишти го. Ошолордун катарында калып кетип калбайлычы туугандар. Барыңыздардан сурам, карачы азыр айыл жергесинде азыр кандай деген адамдар кыйналып атат ушу дары боюнча. Келеткен арзан эле келеткен да силер болсо эптеп эле бир кичинекей сумманы кошо албастан миң деген сомду кошот. Канчалаган адамдар өтүп кетти го. Миллионериң да, миллиардериң да өтүп кетти го. Акчасын астына салып кетпей. Ушу карапайым эл азыркы учурда ушундай бир кырдаалда сага муктаж болуп атканда сен кошуп жанталашып өлүп атасың. Кичине болсо да мындай адамдык сапатыңды, патриоттук сезимиңерди ойготпойсуңарбы? Көрүп атабыз өйдө жактагылар эмне болуп атканын. Ошолордун катарына кошулбагылачы туугандар, ошолордун катарына кошулбагылачы. Кыйналып атат, элдин баары кыйналып атат. Ошого карабай силер болсо уруп атасыңар анын үстүнө акчаңар кошуп. Канчалаган адамдардын чөнтөгүндө жок болуп өтүп кетип атат бул дүйнөдө. Кандай деген адамдар жашаш керек эле. Татуктуу жашаш керек эле. А силер болсо эмне кылып атасыңар? Бир өмүргө жардам бербей ал канчалаган өмүрлөрдө ошо акча жетпей аткандан кетип калып атышат. Сураныч барыңыздарга, бул чакыруу болсун баардык ошо сатып аткан сатып алуучулар жана сатуучуларга дагы. Кошуп сатканыңарды кичине болсо да ынсаптуураак сатсаңар.